Кийинки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ла тасуббу асхаби, фалау анна ахадакум анфаqa мисла ухудин захабан, ма балага мудда ахадихим вала насифаху" дейт. Менин сахабаларымды сөкпөгүлө дейт да. Менин сахабаларымды сөкпөгүлө. Сахабаларды сөккөн фиркалар бар, билебиз да, туурабы? Шиялар бар мисалы, сахабаларды сөгөт. Али радиаллаху анху биринчи халифа болуш керек эле. Абу Бакр тартып жана башка сөздөр бар да. Ошону айтып, "Вала тасуббу асхаби" дейт. Силердин бирөөңөр Ухуд тоосунчалык алтынды нафака кылса, Алла жолунда нафака кылса дагы, ма балага мудда ахадихим вала насифаху дейт. Алардын мудда дейт. Мудда деп мындай алака менен монтип буудайды сузуп алсаңыз ушунчалык өлчөмдөгү нерсени, ошол буудайды же болбосо арпа курма болобу, ушунун садакасын сахаба садака кылса, ошонун соогуна жетпейт дейт силердики. Сиз ошол элестетип көрүңүз. Ухуд тоосундай болгон алтынды Алла жолунда садака кылсаңыз, эми соогун көрүп атпайсызбы? Ошол бир сахабанын ошол мудда алаканчалык мындай садака кылган таам дейт. Ошол будай болобу, арпа болобу же курма болобу, ошонун соогуна жетпейт дейт да. Буну эмнеге айтып атабыз? Бул сахабалардын кадырын билиш керек. Сахабалардын орду башка.